4 rezervuardan gelgen su nasoska geliyor. Samotек menен mi? Yaktan beri. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Ош шаарына жакын жайгашкан Озгур айылындагы насостук станцияда болду. Текшерүүнүн жүрүшүндө жамгыр көп жааган малда Акбыра дарыясындагы суунун ылайлануусунан улам ичүүчү суу берүү токтотулуп жаткандыгы айтылды. Акылбек Жапаров Ош шаарынын мэриясынын шаардыктарды ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу боюнча ишин сынга алды. Мен өткөн жылы республикалык бюджеттен каржы бөлүүнү жана бул маселени чечүүнү сунуштаган элем. Бирок Ош шаарынын мэриясы маселени өз алдынча чечүүгө аракет кылган. Бүгүнкү күнгө чейин маселе чечиле элек. Эгер ушундай маанилүү маселелерди чече албасаңыздар, ээлеген кызматтарды бошотуңуздар. Маселени чече ала турган адамдар чыгат. Ичүүчү таза суу адамдын эң негизги муктаждыгы деп белгиледи Акылбек Жапаров. Министрлер кабинетинин башчысы так эсептөөлөрдү даярдап, жакынкы аралыкта долбоорду сунуштоону тапшырды. Жок, ошодоки бүт 4 резервуардан келген суу насоска келет. Самотек менен ми? Яктан бери. Биринен бири перелеп 800-600 менен кирип бардыгына текст таркайт, төрдөн чыгып туруп, бир линия менен келип насосуна кирет.